Агай, учурда экстремизм, терроризм деген терминдер, тагыраак айтканда ушул түшүнүктөр батыштын же болбосо батышка көз каранды болгон массалык маалымат каражаттарынын жардамында бизге түшүндүрүлүп, коомдук пикир жаралуу да. Негизи экстремизм, терроризм исламга тиешеси барбы? Тиешеси жок болсо дагы ислам муну кандай түшүндүрөт? Эгерде бул маселенин тамырынан карасак, мен кыска айтканга аракет кылайын. Бул эки акыйдадагы эки системанын күрөшү, маалыматтык таладагы. Мен согуш майданындагы күрөштү айтпай эле коеюн. Маалыматтык талаада массалык маалымат каражаттары деп атпайбыз. Ошондо эки идеологиянын ортосундагы аябагандай катуу согуш. Тилекке каршы ислам идеологиясы өзүнүн акыйдасын жая турган каражаттары жок бүгүн. Чындыгында. Бүгүн биз Аравияны айтабыз, тиги араб өлкөлөрүн айтабыз, бирок алардын дагы массалык маалымат каражаттары толугу менен ислам акыйдасын бере бербейт. Муну моюнга алыш керек. Бардык эле мусулмандар ислам акыйдасын сүйлөй бербейт. Тагыраак ушундай. Ошондуктан тилекке каршы бүгүн капиталисттик массалык маалымат каражаттар ислам маданияты, ислам акыйдасы жөнүндө атайлап же билбестиктенби, же мен кете ойлоп коем, инерция шар менен деле кете берет. Башында бир ойду таштап коет, атайлап модельденген бир ойду таштайт, калгандары шарылдатып ошонун аркасынан кете берет, үргөн иттей. Жанагы айылдан бир кербен өтсө, бүт айылдын иттери үрет. Ошондой бир окуяга бардык үргөндөй шарылдап кете берет. Мына ушундай жагдайдан улам тилекке каршы муну да өтүшүбүз керек да. Бүгүн биз өзүбүздүн акыйдабыздын адам затынын табиятына эң керектүү болгон, эң адам затын муктаж болгон акыйда экендигин далилдей албай атабыз. Бизде массалык маалымат каражаттары жок болгондуктан. Сөз эркиндиги бар дейт. Сөз эркиндиги дайым эле ислам акыйдасына жол бере бербейт. Эмнеге? Капиталисттик акыйда менен ислам акыйдасынын экөөсү элдешкис доктриналар. Экөө бири менен бири ака-ука боло албайт. Же бул болуш керек, же бул болуш керек. Затында ушундай, муну мен айтып аткан жокмун. Балким убактылуу кайсыдыр бир убакытта бирин бири түшүнүүдө кээ бир учурда мындай орток келишимге келиши мүмкүн, бирок убактылуу бул нерсе. Ошондуктан динден чочкандар ошондуктан. Ошон үчүн чочуйт. Чындыгында дин маданияты бул баары бир дүйнө маданиятын баса турган күчү бар. Адамдын табиятына эсептелген. Дагы бир кубандыра турган жагдай, өкүндүрүп барып кубандыра турган жагдай, батыш журналистикасы исламга ойгоно баштады. Алар да муну азыркы араб өлкөлөрүндө болгон бир катар ушундай эмне дейбиз, кызыл кыргын террордон, капиталисттик террордон басма сөз каражаттарынын өкүлдөрү өздөрү ойгоно баштады. Алар коомдун талабы менен иштейт да. Коом ислам жөнүндө чындыкты талап кыла баштады. Бүгүн мусулман массалык маалымат каражаттары эмес, мына ошол буга чейинки адаттагы капитал менен иштеген массалык маалымат каражаттары ислам жөнүндө чындыкты айта баштады. Чындыкты айта баштады. Эми мунун ичинде биз тилекке каршы Борбордук Азия, анын ичинде Орто Азия республикалары же мамлекеттери эң артта калдык. Ислам жөнүндө чыныгы маалыматты берүүдө биздин массалык маалымат каражаттары эң артта. Мен Өзбекстанды түшүнөм, аякта авторитардык режим, муну бериш мүмкүн да эмес болчу. Мен Россияны түшүнөм, аларда такыр башка абал, аларда диний багыт башка. Казакстанды түшүнөм, аякта да аябай өзүнө жараша жагдайлары бар. Тажикстан бир согушту өттү, алар дин жөнүндө маалымат берүүдөн өтө этият. Кыргызстан тилекке каршы колубузда эркиндик туруп, бирок кээде коркуп кетесиң. Дин боюнча биздин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүндө такыр сабат жок. Сабат жок дин жөнүндө. Бирөө эле бир нерсени модельдеген маалымат келсе, бардык ошо модельдеген маалыматтын артынан чуркап кете берет. Өзүнөн сурасаң билбейт. Өткөндө кеткен сюжеттей да, өзү арам эт саткан жерге барып алган, анан адал эт издеп жүрөт. Бул арак саткан дүкөнгө кирип алып, эмне үчүн сен мынерде адал дебейсиң дегендей маселе. Диний караңгылык биздин массалык маалымат каражаттарында
өтө коркунучтуу болуп калды. Ошон үчүн экстремизм, терроризм деген терминдер башкы редактор же болбосо маалымат кызматтарындагы жана чыгаруучу редактор терроризм жөнүндө сюжет кыласың десе чыгып кете берет ойлонбой туруп. Ошондуктан бул өтө кооптуу маселе. Үйрөнүп коюшса жакшы болот эле. Биз Чубак ажы менен бир канча жолу демилге көтөрдүк. Атайын журналисттерге диний сабатын жоюп алсын деп. Тилекке каршы демилгебиз бир кадамдан нары жылган жок. Эмнеге биздин журналисттер буга кызыкпайт экен. Аларга интернетте модельденген же болбосо жогору жактан модельденип берилген дин жөнүндө маалыматты берип коюп аларга ыңгайлуу экен. Алга канча ыңгайлуу. Ошондуктан өзү арак ичип отуруп халал жөнүндө сүйлөй берет.